24 KG маалымат агенттигинин жетекчиси Асель Оторбаева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылды. Мекеменин башкы тергөө башкармалыгына 6 февралга саат 17ге күбө катары чакырылып жатканын ал Facebook'тагы баракчасына жазды. Кечээ 5 февралда эркин журналист блогер Ыдырыс Исаков Ош шаардык ички иштер башкармалыгында бир нече жыл мурдагы видео боюнча күбө катары 1 сааттай суракта болду. Эркин журналист блогер Ыдырыс Исаков Ош шаардык милициясы аны 6 февралда дагы суракка чакырганын билдирди. Анын айтымында тергөөчүлөр 5 февралда суроолор толук берилбей калганын айткан. Шаардык ички иштер башкармалыгы журналистти дагы суракка чакырылышы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Мунун алдында шаардык милиция Исаков 5 февралда күбө катары суралганын билдирген. Түркия менен Сириядагы зилзалада курман болгондордун саны 1000ден ашты. Айрым эл аралык басылмалар Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдогандын сөздөрүнө таянып 912 адам өлгөнүн маалымдады. Улуу Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары обсерваториясыны Сирияда болжол менен 320 адам набыт болгонун кабарлады. Эрдоган ошондой эле Түркияда кеминде 5383 киши жарадар болгонун айтты. Сирияда дагы ондогон адамдар жарадар. Урандылардын астында дагы адамдар бар. АКШнын геологиялык кызматы 6 февралда 7,8 балга жеткен зилзала жергиликтүү убакыт менен таңкы саат 4:17де Түркиянын түштүк-чыгышында Сирия менен чектеш аймагында Газиантеп шаарынын жанында 17,9 чакырым тереңдикте болгонун кабарлаган. Кинорежиссер, сценарист, Кыргыз Республикасынын эл артисти, искусствого эмгек сиңирген ишмер Геннадий Базаров дүйнө салды. Ал 81 жашта болчу. Кинорежиссер 1942 жылы Ат башы районунда туулган. 1966 жылы Москвадагы бүткүл союздук мамлекеттик кинематография институтун бүтүргөн. Эмгек жолун 1959 жылы Кыргыз фильм киностудиясында баштаган. 1967 жылы Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестин экрандаштырган. Тасма ийгиликтүү тартылып, кыргыз кереметинин катарын толуктаган. Аталган тасма Кыргызстанда эле эмес, жалпы СССРде алкууга алынып, эл аралык фестивалдарда байгелүү орундарды жеңген.